Жашоодо адам баласы негизи эле бир аксиома катары айткым келет да, бир жашоого жарык дүйнөгө бир келет экенсиң, анан кайра кетет экенсиң. Токтогулдун ырындай тыңшап отурсаң, Токтогулдун ырларын өзүнчө бир классика, өзүнчө бир эме катары бизге жетип келгенин мен улам айтып атпаймынбы. Жашоо бир эле берилет экен, ошону жашоодо дагы кандайдыр бир из калгандай болуш керек да. Мейли ал чыгармачыл адам болобу, мейли ал дыйкан болобу, мейли башка кесиптин ээси болобу, жакшы жактан элине мындай сиңирген баазы эл тарабынан бааланган бир эмгек менен жашаш керек. Ар бир чыгармачылыгында өзүнүн бир чоң бир эч ким билбей турган өзүнчө баягы үн кубулуштарын ушу барган сайын, ырдаган сайын үнү ушунчалык ала тоонун аскасына жармашып, айланып тоону өткөндөй зыңгыраган бир үндөрү болчу. Токон кийин баягынча сахнага чыгып ырдай баштаганда эле элдин сүйгөн оончулары болуп калды деп айтсам жаңылышпайм. Кыргыз эли бар да, кыргыз журду бар да, жаңы төрөлгөн, жаңы бир элдин арасына чыккан жаштар Токондон дагы күчтүүрөөк кылып, жанагы Токондун ырдаган кайрыктарына чоң кайрыктарды кошот дегенден үмүттөмүн. Токон менен кийинки маалда биз көп кошо жүрүп калдык, кийинки акыркы жылдарында. Агыны болуп, жакындан сырдашып дегендей. Эми канчалык улуу болсоң дагы, канчалык заркал болсоң дагы, ар бир адамдын өзүнүн ички сыры, өзүнүн көйгөйү болот да. Мына Токон кийинки маалда ушул өзүнүн бир ички сырларын көбүнчө мага айтат эле. Эми биз залкар дейбиз, улуу дейбиз, аларды көзөткөндөн кийин мынтип айтып, мактап, даңктайбыз. Токондун бир мага айткан бир сөзү бар эле, ушул мына көзөткөндөн кийин мына жылдыгы жакындап калды, мен айтып коюшум керек. Тагдырдын жазмышы менен ушу Бишкекке барып туруп калганда, ушу Токонду ошол жердеги ушу филармонияга, же бир башка бир ошондой бир маданият бир мекемелерине ишке албай коюштур да. Эми бул өтө аянычтуу, өтө өкүнүчтүү нерсе да. Ушундай залкарды ишке албаган филармония, ушундай залкардын тагдырына кызыкпаган маданият министрлиги эмне деген эме. Мен эми ушуларды көрүп туруп абдан убагынан наразы болгом да. Андан кийин Токон жанагы кайра Ошко келгенде, ушул өзү түптөгөн филармонияга дагы көпкө чейин ишке албай жүрүшкөн. Кийин зорго сүйлөшүп, ортого адам коюп атырып анан кийин зор калышканда. Эми бул не дейт элек? Бул адамды биз залкарды түрүүсүндө, көзү түрүүсүндө сыйлап алышыбыз керек. Эми Токондун бир бул дүйнөдө ыраазы болуп кеткени, мына Сузак районундагы музыкалык мектепке көзү түрүүсүндө Токондон айттырбай, бедирбей, өзүн чакырып музыкалык мектепке атын коюшкан. Анан Токон ошондо ушунчалык сүйүнүп ооруп жүргөн кезде эле ошонусуна карабастан абдан өзүн оорусунан айыккандай жакшынакай сезип, абдан бир сүйүнүштө жүрдү да. Токон Эшбаевдин ырлары өз кезегинде кыргыз музыкасындагы өзгөчө бир хит болду деп айтсам болот да. Себеби Токон Эшбаевдин ырлары ушундай бир четинен аябай жөнөкөй, текстери да жөнөкөй. Ал эң башкысы өзгөчөлүгү ушул мезгилдин ритмин кармай алган да, ошол доордун ритмин кармай алган, ошол мезгилдин ыргагын бере алган, ошондой эле темпин, темпераментин бере алган оончу деп айтар элем да. Мына азыр биз ошол Токон Эшбаевдин мезгилин, ошол биздин советтик доордун эң бир гүлдөп турган мезгилине туура келди да. Ошол мезгилде ал мыкты оондорду жаратты.
бул хит обондорду жаратты. Ошол Акманым, Эжекем, анын башка ырлары өтө бир мындай бир элдик манерада, элдик нукура жүрөккө жакын ырларды жаратып кетти Токон Эшбаев. Бул Токон Эшбаевдин ысмы дагы биздин ушул музыкалык оончулардын, композиторлордун галереясында эң көрүнүктүү орунду ээлейт. Жаштык жалына баттым, кайрылчу тактар айкылбачы баттым. Жаштык жалына баттым, кайрылчу тактар айкылбачы баттым. Биздин фонотекада, радионун фонотекасында ошол маалда 1969-70 жылдары жазылган үндөр дали бар. Ошолорду кайталап угуп эстеп калабыз чындыгында. Мына Токонун айта турган өзгөчө ошол өзүнүн ошол маалда бир толкун обончулардын мыкты сапаттагы мыкты обончу чыгармачыл инсандар келген, ошонун арасында өзүнчө үнү бар. Обондордун өзгөчөлүгү бар. Мунун обондордун ар ким эле аткара берчү эмес, ошон сыяктуу Токон да өзүнүн башкалар жете албаган үнү менен өзгөчөлөнүп турат эле. Ошо Токонун сахнада чыкканда бир мындай жылдызы жанып, жадырап, жайнап, ырдаган ырына бир кериле бүт эркин коюп, аккордеонду чозгондо чындыгында ырыккын келген адамдын көңүлү, кулагы тоюп дегендей кол чапка алган кайраң жок болот. Эми ушул чыгармачылыгы мындай бир дагы кийин сонун обондор чыкты. Бирок ошол өмүрүнүн акырына чейин аккордеон таштаган жок. Токон ака менен чогуу 40 жыл чыгармачылыктын бир туу чокусуна жеткенге чейин жанаша басып, жанаша жүрүп, бирибизге бирибиз жакшы сөздөрүбүздү айтып, бирибизге бирибиз сын пикирлерибизди айтып, бир туугандай болуп жүргөнбүз да. Мына айрыкча ушул биздин Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын түптөлүшүнө ошол жерде биринчи директор болуп иштеп, материалдык техникалык базасын түзүүдө, чыгармачылык потенциалын көтөрүүдө Токон Эшбаев талбай эмгектенгенин айтып койгонубуз абзел. Токон аканын жетекчилик мыкты жөндөмүнөн сырткары кыргыз эли тааныган обончулук касиети, аткаруучулук касиети өтө бийик жана өтө терең болчу. Ал киши ырдаганда, ал кишинин диапазонундай мына бүгүнкү күндө кеңир диапазондуу ырчыларыбыз өтө аз экенин моюнга алышыбыз керек. Ырдаганда чындыгында эле ырга берилген, ырдын маани маңызына терең сүңгүп кирген, ырдын маанисин терең жеткире алган, анан азил-кеч, жөнөкөй, ар дайым дос, ар дайым жакын адам катары биздин эсибизде түбөлүккө сакталып калды. Биринчи эле Токон Эшбаев деген ысымды укканым ошол Чаткалым деген бир ырга обон чыгып калды. Мен өзүм чаткалдык болгон үчүн ошол маалда чаткалды өздөштүрүү дагы дың жер катары биринчи планга коюлуп турган эле. Анан ошол Чаткалым деп эле ырдап жүрчүбүз. Азыр деле чаткалдыктар чогуу калганда ошол Чаткалымды ырдап калабыз. Анан Токон экени андан кийин бир билгеним, мен ошол бир 50 жылдык маракемде Ошко барып калсам, Токон экем келди дагы анан Кусалуу жүрөк деген бир ырма обон чыгарган экен. Айтып күлдүрдү. Бир Лейлекке барып калсам, ошол жакта дагы эле баягы айнектердин түбүнө салынган бир кагаздар болот экен дейт. Бир гезитте ошол сен ырың турган экен дейт. Анан карап окуй калып анан кийин ошол жерден эле жыртып алып обон чыгарган элем дейт. Өзү ошондой мындай киши эле да, өзгөчө бир жөнөкөй, жүрөктө эмеси оозунаса жүрөгү көрүнүп турат дегендей ак бейил киши эле. Анан Акман деген ырына ошол обон чыгарганда да ушундай болгон экен. Бир чогулушка барардын астында ошо Акман деген текстти бере калышып, чогулуш бүткөнгө чейин ошол бай тиешелүү кишилер сүйлөгөндөн кийин ал Акманды ошол 1 сааттын ичинде эле обон чыгарып ырдап берген экен. Ушундай төгүлүп турган талант эле, нукура талант эле дегенди айткан атам бул жерде. Анан Токон экенин ошол дагы бир мыкты сапаты ошол адамгерчилиги болчу. Ырыспай экенин жанында көп жүрүп, экөө жөнүндө бир айтымдар көп болор эле. Чогуу жүрүп, анан Ырыспай менен Токон башына мындай окуялар өтүптүр деп биз студент маалда көп угуп калдык. Токон аканын гүлдөп турган мезгилине туш келдим. Себеби ошондо баягы райондорду өздөштүрүп, райондорду айыл чарбасын өнүктүрүп,
жерлерде ошол концерт өзү көркөм чыгармачылыгын өнүктүрүү мезгил күчөп турган мезгилде мына Чаткал району өзүнчө бөлүнүп, Чаткал деген район болгондо ошондо Токон Эшпаевдин Чаткалым деген ыры ошол мезгилде аябай дүңгүрөп, баягы Султан Ибраимовдун купулуна толуп, мен эсимде, бүгүнкү эсимде бар, бир Жигули автомашинасын тартуулаганы. Жер сонуну чаткалам, жер шалкары чаткалым, чалкар дүргө чабан болуп барайын. Бала кезимде эле баягы бул Эшпаевдин ырдаган ырларын угуп алып туруп, бир ушул кишидей, ушул Токон Эшпаевдай бир ырчы болсом экен деген тилек менен эле эме болуп жүргөнмүн да. Себеби але биздин бала мезгилде Токон Эшпаевдин Акманым, Атакем, Күтмөкмүн деген бир топ ырлары, бир Рыспай Абдыкадыровдон кийин бир өзгөчө баягындай үн, өзгөчө баягындай оон менен мындай жаңырып чыкканда бир жаңыча болуп турупчу. Анан ошолорду укканымда мен ушундай толкундап эле ошо баягы радиодон угуп калсам, радионун жанында катып калат элем да, ушул баягы ырды кайра уккум келип. Анан эми ал мезгилде баягы үйдө радио узил, ар бир үйдө ошондой эме бар эле. Анан ушул кайрадан ушул ырларды берсе экен деп ушу күтөт элек. Жаңы филармонияга ишке киргенде Абидин Темиров алып келген жүр ырдайсың деп, анан келгенде Токон аканын кабинетине киргенде Токон ака мени карап туруп, "Ай кызым, сен канчанчы класста окуйсуң?" дегенде анан баарыбыз күлүп, баары Кудай бурса эсибизде дайыма. 88-жылы Оштогу ушул филармония ачылып, филармонияда ошол алгачкы карлыгачтардын катарына келип, мен дагы ошол чоң жоон топ менен кошулуп, Токон Эшпаевдин колунда эмгектенип калдым. Биз ал кишинин чыгармаларын эч качан унутпай, эч качан ал кишинин баскан жолун унутпай, филармонияга кошкон салымы, ал кездеги жаштарга берген тарбиясы күнү бүгүнгүдөй кылым бою биз. Эсимде калганы ошондо мен Астанада элем, жоон топ Кыргызстандан чыгармачыл адамдар барып калды. Ошондо Токон эке бир келип, ошол казак, кыргыз, бордош, башка өлкөдөн дагы, башка элдер дагы бар жерде бир чечилип, сүйлөп, анан аркасынан ушундай эргип туруп, аккордеонду көтөрүп, ырдаганда эл кол чаап, ошол суранып атып 3 ырын ырдатты да. Ошондогу ак тилекти ырдаганда ушундай мен жонуман бир тап келди да. Анан эстедим, ойлодум, ушу Токон эке биздин залкарлардын арасынан азыркы эң улуусу ушул экен деп. Анан тагдыр буйруп мен Кыргызстанга келип калдым. Дагы бир эсимде Токон эке бир батасын берип, Ошто маданий чөлкөмүн, маданий деңгээлде ошо сен сыртта жүрүп келдиң деп, өзүнүн ички дүйнөсүнөн ушундай жакшы оргуштаган, өкүттө калган ойлорун, өкүттө калган, жетпей калган эмнелерин, каалоо тилегин айтып, мага бир бата берип, ошондон көп өтпөй эле мен ушу шаардагы маданият башкармалыгына кызматка келдим. Дагы бир өкүнө турган нерсеси, тез эле убакыт өтпөй ошол жаңы биринчи иш-чарам ушу Токон экени узатуу болду. Ушул күндөр түштөй эле болуп өттү. Бирок азыр күн өткөн сайын Токон экени эскерүү менен бирге бул кишинин басып өткөн жолун, чыгармачылык бийиктигин дагы элге даңазалап, бул кишинин экинчи өмүрүн тартуулап, бул мурасты дагы улантуу биздин милдетибиз экенин элге айткыбыз келет да. Мен Токон Эшпаев 1982-жылдары болсо керек, Айылдык маданият үйүнүн көркөм жетекчиси деп ошол кишинин колунан буйрук алганмын да, анан бирге иштешкенбиз.
Bu kişi dağı şu açık aytkan, hiç sözlü bir yerde kaldırmagan, şunday şair jigitler. Jaşabay ketken ömürlerin kalganını şu bala çakasına versin, jay jannatda bolsun. Эми дейинкисин айтканда биздин атабыз көчөдө элдин адамы, элдин кишиси. Ал эми үйдө көзүндө каары бар, жүрөгүндө мээрими бар ата болуп келген бизге. Дайыма өрнөк болуп келген. Айрыкча биз экөөбүздүн сүйлөшкөнүбүз мен эс айткандан бери эле ал кишинин мени менен чоң бир кишидей сүйлөшкөнү эске калтырат. Кандай бир ой же болбосо кандай бир жумушту баштоор алдында ал киши мен менен келип туруп маселе курчу. Ал маселени мен туура чечемби, туура эмес чечсем дагы атамдын айткандай болот эле дагы көрсө ал киши мени турмушка тарбиялап өткөн күндөр экен. Анын берген сабагын мен бүгүнкү күндөрү эстеп, бүгүнкү күндөрү сагынып отурам. Ал киши арабызда жок, бүгүнкү күндө мага ал кишинин өзүнүн турпаты, ал кишинин акылы жетишпей келет. Күндөр өткөн сайын жытын сагынып келем. Бирок ошентсе дагы белди бек бууп биз 5 бир тууганбыз. Ал кишинин баштаган иштерин аягына чыгарсак деп, элге болгон бир кадырлуу ойлорун аягына жеткирсек деп, ушул чыгармаларын өчүрбөстөн жыл сайын улантып турабыз деген бир чоң ойлорубуз, пландарыбыз бар. Gülde yürüsen kürse jötölüp Güyü tuşat al oğlunu demimen En murdan kötürgündey senimen Jürgün gelet 100 yıl boyu, 100 yıl boyu kötürüp Ay Ataken Ay Ataken Jürgün gele 100 yıl boyu 100 yıl boyu kötürüp